Мураска баргандачы мага чалып койсоңор, мен айтып коем, азыр жаңы эле командир менен сүйлөштүм. Командир уже в курсе. Полковник бошко койгон дейт. Эчтеке ажак бажак билишин сүйлөбөйт, эчтеке тапшырбайт. Группа сотпонун баарын эртең ызы чыгып кетпек полковник. Абайлагын анан ишенимчүү кишинин өткөнүн. Эртең ызы чыгып кетпек анан. Мурат, жүрөт жатты. Телефонун кыпыла таштап койуп берди. Отношение жазып берип атат, бүт буйса. Дайындап койдум ошол жерге, тааныган билген баарысына. Анан тиги бербей туруп сураганды уябатам. Сурай элек жана өзү чыганда видео жазат менен. Анан бүгүн бүтүрөт деп болгом да. Чыкучу бүтүрсүн деген да. Жана эле сүйлөнүп аткан. Ошон үчүн биринчи алып туруп анан эчке экен. Тиңде мындай деп сүйлөнүп аткан да. Чалып туруп, Изат байке, саламатсызбы? Мен Азамат байкеден чалаттым эле дейт. Мага справка бүтүрүш керек деп коет. Анан бет ушул жака берет. Макулбу? Ошол ишке чыгып бергенде жакшы болот эле да, акча даяр. Акчадан эч проблема жок. Просто мен ишке кире албай калсам акчага күйүп каламбы деген ойлор болуп атат да мендечи. Эч кимге эчтеке деп эме кылбасын эле. Нормально болсун баары, уят кылбасын экөөбүздө. Ооба, документтер тураттыр. Айткам ошо түшүндүргөм. Всё хорошо деген. Ушунду азыр жибере берейинби Раватка? Айтайынбы бар деп? Эмес. Түштөн кийин менен тек командир менен сүйлөшө элекмин азыр. Салсам, эмелерди документацияларды тезирээк жөнөтпөсөң. Бул жагы чатак болуп баратат го. Ооба, өткөндө экөөбүз бир сыйран эткенбиз. Ортодо бирөө бар болчу да. Бирөөлөр мен ал жакта уюп кетем, тааныбайм деп билесиң да. Анан ошондо айтсам, сөзсө ушинткен да. Эч кимге эчтеке бербеди, эчтеке кылбады. Болду. Менин атым чыкпаш керек, эч кимдин аты чыкпаш керек. Спокойно жүрө бериш керек. Текшерип сурайт да, билет ал ким каяктан келген өзүлөрү билет. Текшерип сураганда эчтеке деп айтпаш керек да аларчы. Любой сурайт, жанындагылар сурайт, бөлөк бирөө сурайт. Анан кийин бирдеке болуп калса анан айтат анан мага. Муну айтып атат го да. Сейчас еще среди вас будем выявлять лиц, которые, как говорится, на работу за определенное вознаграждение денежных средств зачислялись. Жумушка кандай киргенсиң? Акча бериппи? Канча? 80 000. Канча котордун деди? 80. $1000 85. Ким которду? Атам. 70. Сколько попросил? 50. Вы перевели 50? Так точно перевел. 90 000 алгам. Эми керек? Айткан суммасын атам. Канча сумма которду? 90. Сага 90 деди. Анан 90ду кандай кылдың? Карызга алып бердим. Кичине акча өтүп кеткенбиз. Канча? 70. Канчадан алгансыз? 80 000. Андан түшкөн акчаны эмне кылчу элеңиз? Айнура канча которчу элеңиз? Кызматка кирген балдар акчаны сизге которуп берип атабы? Ооба. Эми банк аркылуу. Ооба. Сиз ал акчаны эмне кылдыңыз? Отуруп берген. Кайра бош коюптун өзүнө. Ооба. Балдарды жумушка киргизип койчу деп сурамагам. Кайсы жумушка? Раватка, Мураска. Жумушка киргизип берген үчүн эмне болду? 40 миңден 70 миңге чейин акча берген. Мен балдардан сурам, жумушка киргизип берген балдар. Анан ошол тыйын которуп турчу мага өзү. Канчадан берчү эле тыйын? Көп болгон уже. Ал кайга суранчу? Баткенгеби? Баткенге жана Баткенге сиз кам суранчу эмес? командирлерден суранчымыш. Айнурадан алган акчаны Баткенде командирлерге которчу? Өзүңөрдө калчу? Эч кимге берген. Каяка которчу? Эми банкага? Банк.